өзгөчөлөөк тема. Негизинен көпчүлүк учурда мен концептуалдык талкууга эксперттер менен концептуалдык гана нерселерди талкуулачумун. Бүгүн бир аз мүмкүн интриганы дагы талкуулашыбыз мүмкүн. Негизинен азыркы өлкөдө акыркы учурда түзүлүп жаткан кырдаал, көпчүлүк учурда буну азыр кош бийликтүүлүк деп айтып атышат. Мындай кош бийлик жөнүндө шарттуу түрдө айтып атам. Мен ошондой деп толук азыр аныктамасын айта албайм. Ошон үчүн бүгүн бизге конокто Конституциялык соттун мурдагы экс судьясы Клара Сооронкулайым конокто. Кош келипсиз. Мен азыр сүйлөп кеттим, сиз менен экспромтом сүйлөйүн дедим. Эч нерсени даярданган эле жокмун. Сиз кандай сүйлөмдөрдү айттыңыз эле жок депчи. Биринчи ошо суроо, акыркы учурда өлкөдө кош бийлик мындай бир феномени көрүнүп атат деп көпчүлүктөр айта баштады да. Буну эксперттер деле айтып атат, саясатчылар деле айтып атат, андай эмеси деле айтып атат да. Сизге азыр бул азыркы картина кандай көрүнүп атат? Эми саясатты айтып атам да. азыркы саясаттагы болуп аткан көрүнүштөргө ар кандай пикирлер болуп атат, өзүңөр деле көрүп атасыңар. Анан мен өзүм айта турган болсом, мага мисалы юрист катары азыркы кырдаал жагып атат деп айтсам болот да. Анткени буга чейин экс-президент дагы айтып келди. Мен кеткенден кийин парламенттик башкарууга өтөбүз деп, өткөндө Брюссельге барганда азыркы президент дагы айтты, парламенттик демократияны өнүктүрөбүз депчи. Менин оюмча азыркы кырдаал парламенттик демократияны, парламентаризмди өнүктүрүүгө мындай жакшы шарт түзүп берип атат. Анткени мындай кош бийлик болуп атат, эки баштуу бийлик болуп атат деп дегенди анализдеп көрсөк, туура бул жакта баягы бийлик талашуу маселеси болуп атат да. Кеткен президент, мен бул жагын чынында жактырган жокмун, моралдык жактан алганда эми кеткен киши кетиш керек да. Өзү экс-президент деген ошондой мындай наамга атыктуу болуп, мындай тынч эле мамлекет шарт түзүп берип аткандан кийин тынч эле отуруш керек эле, бирок кетеринде деле айтпады эле. Мен кетем, бирок мен кийлигишем. Анткени мен азыр бир ушундай бир улуу жолду куруп койдум, ошону мен көзөмөлдөп турушум керек депчи. Анан жакпаганы менен, бирок азыр баягы бийликке болгон таасирин күчөтөйүн деп атат, өзүнүн мурунку орнотуп койгон позицияларын сактап калайын деп атат да. Буну бир гана жол менен, бул парламенттеги өзүнүн СДПК фракциясын, СДПК партиясын өнүктүрүү жолу менен гана келе алат. Ага бүт шартты түзүп, конституцияны өзгөртүп, ага бүт шартты түзүп койгон да. Анткени премьер-министрди күчөтүп койгон. Демек, экс-президентке азыр парламентте таасир керек, күчтүү фракция керек, СДПК керек. Анан кийин азыр өзүнүн кишисин премьер кылып калтырып кетти. Мына ошону сактап калганга аракет кылат да. Мен оюмча азыр ошондой аракеттер болуп атат. Эми сөз мындай айкын болуп кетиш үчүн азыр кош бийлик деп айттык, э? Кош бийлик деген. Кош бийликтин бул эки бийлик ким бүгүн? Мындай сиз аныктамасын бериңизчи. Биринчи бийлик, анан экинчи бийлик. Эми кош бийлик дегенди жана айтып кетпедимби? Бул жерде азыркы президент менен мурунку экс-президенттин немеси болуп атат да, негизги фигуралар. Саясий талаадагы булар негизги фигуралар болуп атат. Ошолордун тегерегинде, ошолордун айланасында ошолорго баягы жакын болом деген адамдар, мен оюмча ошо орусча айтканда сфера влияния түзүлүп атат да, сфера влияния түзүлүп атат. Экөө күрөшүп атат да, мындай уруша башташтыбы? Мен оюмча эми уруша баштаган жок, бирок кандайдыр бир саясий күрөш болуп атат. Ал баарыбызга эле белгилүү болуп атпайбы, саясий күрөш болуп атат. Мыйзам боюнча, бирок азыркы бийликтин колунда баары бир күч органдары, баары бул бийлик да легитимдүү болуп турат. Кантип өткөн мурдагы экс бийлик, кантип анда азыркы бийликке мындай таасирин этип атат? Кандай ресурстары бар анын? Эми буга чейин деле айтылып келген, баягы мөөнөттөрдүн баарын узартып, конституцияга өзгөртүү кирип атканда мөөнөттөрдүн баарын узартып, өзүнө керектүү кишилердин баарын коюп кеткен мурдагы экс-президент. Бирок өзүңөр көрдүңөр, мисалы мына генералдык прокурор 2 жыл иштеп эле отчету каралып аткан кезде президент көрсөтмө киргизип туруп кызматынан алынып калды. Анан жанагы күч органдарынын дагы
башчылары кызматынан кетти. Анан сиз бул жерде айтып атасыз, эми негизги ресурс, бийлик ресурсу азыркы президенттин колунда да депчи. Эми антип ала турган, антип неме турган болсок, бир эле ошо неме жетекчилерин коюп койгондо эле чечилип калбайт да. Жетекчилерин коюп койгондо эле чечилип калбайт. Ал жерде эң негизги ресурс, эгерде мына бийлик өттү, мына бийлик биздин колдо дегенде, бул менин оюмча өкмөт. Анткени азыр парламентти өзүңөр көрүп атасыңар, мындай кандайдыр бир, кандай десем, мындай ар жака оп аткан бир неме болуп атат да, парламент болуп атат. Ошон үчүн негизги саясий күрөш менин оюмча азыр өкмөт үчүн болот да. Өкмөт үчүн болот. Себеби өкмөттү билесиз, өкмөт аябай чоң орган да бизде. 39 агентчилик, министрлик, кызмат бириксе 39 да. Анын бирөөсү мейли алынды азыр. Атайын кызмат кетти. Ошондо азыр 38 калып атат. Ошондо деле азыркы жаңы конституция боюнча сиз чечмелесеңиз жакшы болот деп ойлойм да. Премьер-министрдин укуктары канчалык деңгээлде мындай кудуреттүү азыр? Премьер-министрдин ыйгарым укуктары баягы мурунку эле көлөмдө калган, эми баягы мындай көнүмдүү эле традиционный эле баягы укуктарды, ыйгарым укуктары. Бирок жанагы система сдержек и противовесов деген жерде баягы бийликтин балансында премьер-министрдин позициясы күчтүү. Анткени мына азыркы кырдаалды алып көргүлө, мына бүгүн угуп атабыз, премьер-министрдин өкмөттүн отчету угулуп атат, фракциялар өкмөттүн отчетун угуп атат. Бул жерде ошо отчет угулуп аткан кезде премьер-министрге ишенбестик жарыяланышы мүмкүн да. Ал парламенттен 3/2 демилгелесе, анан эгерде ошо жарымынан көбү колдой турган болсо, премьер-министр отставкага кетиши мүмкүн. Премьер-министр отставкага кетиши мүмкүн. Бул жерде эгерде президент макул болсо, жогорку кеңеш менен. Эгерде президент жогорку кеңеш менен макул болбосо, анда болду, маселе чечилбей калат дагы. Анан кийинки 3 айдын ичинде жогорку кеңеш дагы ишенбестик жарыяласа, анда президент кетирүүгө мажбур болот. Конституция боюнча мыйзамда ошондой азыр. Мыйзамда азыр ошондой. Мурда кандай эле? Мурдасында мындай ситуацияда кризис болуп калышы мүмкүн болчу да. Анткени президент же макул болуш керек эле, же өкмөттө кетириш керек эле, же жогорку кеңеш таратыш керек эле. Ошон үчүн анан дагы экинчи маселе бар. Мисалы, премьер-министрдин эмне үчүн позициясы күчтүү деп атам мен. Премьер-министр бул жерде баягы жогорку кеңеш ишенбестик маселесин көтөрүп атат да. Премьер-министр ишеним маселесин көтөрсө болот да. Бир жылда 2 жолу ишеним маселесин көтөрсө болот. Мага ишенесиңерби, жокпу деген маселени көтөрсө болот да. Эгерде жогорку кеңеш жок, ишенбейсиз дей турган болсо, анда бул жерде президент премьер-министрдин позициясында болуп атат да. Бул жерде президент же болбосо жок деш керек дагы. Президент эгерде макул болсо, анда өкмөт кетет. Президент макул болбосо, анда жогорку кеңеш таратат да. Анда арине жогорку кеңеш 120 киши кеткиси келбейт деп ойлойм. Кеткиси келбейт. Ошон үчүн көп учурда эле момундай баланс болгон жерде көп учурда эле премьер-министрдин позициясы күчтүү да. Мына мисалы алып көргүлө, буга чейин вето маселеси. Вето маселесинде азыркы конституция боюнча премьер-министр вето маселесине киришсе болот. Мисалы, бюджет боюнча мыйзамгачы. Президент эгерде президенттин макул болуусу премьер-министрге көз карандуу болот да. Эгерде премьер-министр жок, мен бул менен макул эмесмин десе, анда президент вето коет. Бирок негизинен бул фундаменталдуу, абдан маанилүү маселе деп ойлойм да. Парламенттик башкаруу деп атканда негизинен бизде толук парламенттик башкаруу эмес, негизичи. Мындай жарым аралашпыз да. Бирок жарым аралаш системалардын өзгөчөлүгү, эгер парламенттин ичиндеги про президенттик күчтөр эгер доминанттык кыла турган болсо, ал система толугу менен кайра президенттик система катары функциясын аткарат деп бул илимде эбак эле айтылып келген, бул далилденип деле келген. Мына биздин тарыхыбызда деле көрдүк да. Мурда социал-демократтар жана ошо про президенттик күчтөр бир топ коалициянын башында турушуп, бизде толугу менен президенттик башкаруу болуп келди да. Анан макул ошол президент кетти. Ал президент кетип атканда ошол өздөрүнүн партиясынын ичиндеги кишини президентке сунуштап, ошол шайлоо аркылуу жеңип келди да. Эмне үчүн кош бийлик пайда болуп атат? Ал азыркы президент деле өздөрүнүн кишиси эмес беле?
Эми бул жерде сиз политологсуз го, мага караганда мындай нерселерди тереңирээк түшүнөт болушуңар керек. Бирок менин жеке оюм бул жерде, менин да пикирим бар, ооба, сизге айтам, бирок сиздин пикириңизди уккум келип атат. Мындай партия жок да, толук кандуу партия жок. Эгерде мына ыздыпканы алып көрө турган болсок, бул чындап эле баягы партия болсо, анда эч нерсе өзгөрмөк эмес чынындачы. Анткени ошол партия аркылуу президент дагы партия, ошол партиянын өкүлү, мына өкмөт дагы көбүнчө ошол партиянын өкүлү болуп атат. Бүт мындай ключевой позицияда ошол партиянын өкүлдөрү отурат да, и парламентте дагы көптүк кылып атат. Анда биз айтмакпыз, эми булар баягы большинство болбосо дагы жалпысынан саясатты ушул партия кылып атат, правящая партия фактически деп айтмакпыз да. Бирок эми баягы партиянын чийки болгондуктан, чынында эле баягы Кыргызстанда азыркы учурда баягы партиялык өнүгүү жок болуп атпайбы? Партиялар өзүңөр көрүп атасыңар, бир эле лидердин тегерегинде уюшуп атышат да. Ошондуктан ошол маселе менин оюмча ошол нерсе көбүнчө себеп болуп атат. Анткени мына лидерлер алмашып атат да. Лидерлер алмашып атат, а жалпы партиянын позициясы жок, уюм катары. Негизи азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, политологияда, илимде айтылат да, партия системасы качан өнүгөт деп айтылат. Партия системасы жөн эле ал өлкөдө партиялардын санын көптүгүнөн же аздыгынан эмес, же ал партиялар парламентке келип аткан же келип аткандыгында эмес экен. Маанилүүсү ошол партиялар парламентке келип, канчалык деңгээлде ошол партиялар мындай саясий кызматтарды дайындап, ошол саясий кызматтарды чечим кабыл алганга негизги ролду ойной баштайт, ошондо маанилүү болот экен деп айтылат да. Бирок чынына келгенде бүгүн бизде партия системасы өнүкпөдү. Себеби дегенде партиянын ролу негизинен мындай өтө алсыз да. Биз билебиз, парламенттик башкарууда деген партия аркылуу атаандашып бийликке келет. Бийликке келгенден кийин анын лидери негизинен премьер-министр болуп, парламент аркылуу бекитилет. Биз билебиз, мамлекеттик кызматкер деген болот, саясатчы деген болот. Мамлекеттик кызматкер менен саясатчынын айырмасы экөө тең эле элдин салыгына иштейт. Бирок принципиалдуу айырмасы бар. Мамлекеттик кызматкер бийликке контрактты сынак аркылуу түзөт. Саясатчы контрактты эл менен шайлоо аркылуу түзөт. Программаны түз болот да. Ошо менен ала турган болсок, бул машина аркылуу келип атат мамлекеттик кызматкер. Жүрөгү жок. Шайлоо менен келген киши бул жүрөгү менен келип атат. Ошон үчүн бул легитимдүү, келгенден кийин бул мандаты бар. Элдин добушун алып келип атат. Ошон үчүн элдин добушун алып келген киши негизинен булар саясатчы, чечим кабыл алуучу органдар. Булар демек бүгүнкү агентчиликтердин директорлору, фонддордун президенттери, министрлер демек бүгүн бизде ошо парламент аркылуу парламентке кирген кишилердин ичинен гана болуш керек эле да. Бирок тилекке каршы бизде бул нерсе так жазылбаган үчүн мыйзамда. Бул көпчүлүк учурда президенттердин ыңгайына, пайдасына чечилип калып атат. Өзүнө жаккан адамды, өзүнө ыңгайлуу адамды премьер-министрликке мындай сунуштап, күч менен аркасынан сүйлөшүп туруп өткөрүп атат. Ал кишилер болсо мындай техникалык гана киши болуп калып атат. Мындай саясий фигура болбой калып атат да. Мындайча айтканда бүгүн Сапар Исаков мырза мындайча айтканда саясий фигура эмес. Мындай техникалык гана бир менеджердей болуп калып атат да. Ушуга макулсузбу? Эми аны мыйзам түрүндө ооба, эми баягы кандай десем, сиз баягы мыйзамда көрсөтүп койсо деп атасыз да. Бирок чынында бул баягы парламенттик өлкөнүн шайлоонун немесинин өзүнүн логикасынан келип чыгып аткан нерсе да. Мисалы Англияны алып көрөлү, ал жерде белгилүү, ал эч жерде жазылган эмес. Өзүнүн логикасынан келип чыгып атат да. Мыйзамга жазылбаганы деле ошондон болуш керек, ошол логикадан болуш керек да. Бирок биздин учурда менин оюмча антип жазып койсо деле болот да. Эми менин оюмда деле ошондой. Мисалы шайлоого чыгып аткан партиялар ошо шайлоо программасында эле сразу эле көрсөтсө да шайлоочугачы, мына лидер премьер-министр болот, мына тизмеге кирген баланча адамдар баланча министрликти алат дагы, ошондой жоопкерчиликти алып атат депчи. Анан ошол адамдардын дагы өздөрүнүн баягы неме жагы болобу, илим жагы болобу, юстиция жагы болобу, өздөрүнүн кандайдыр бир программасы, көз карашы болуш керек да. Ошондон баягы өкмөттүн программасы түзүлүп атат да. Ошондо шайлоочу
билет да, ким болот, премьер өкмөттүн башчысы ким болот, жана министрлер ким болот, жана булар кандай программаны аткарат, кандай иш аткарат депчи. Эми сиздин оюңузча ошол нерсени жазып койсо деп атасызбы сиз? Буну так мыйзамда көрсөтүшүбүз керек да, бул процедуралардычы. Себеби бул эмне үчүн маанилүү? Эгер биз партия системасын өнүктүрүп, ушу депутат болгон кишиден арасынан гана премьер жана моундай саясий кызматтарга дайындалат экени анык болсо, элдер ошондо эл менен партиянын ортосунда ошондо мындай вертикалдуу подотчетность, accountability деп коет, мындай жоопкерчилик пайда болуп туруп, элдер же саясий акторлор партияга инвестиция кыла баштайт. Партияга мүчө болуп, партиянын органдары иштеп, функциясын аткара баштайт эле да. А бирок бүгүн биз партия жөн гана мындай бир убактылуу гана кайык сыяктуу болуп атат да. Кайсы бир жерге чейин түшүп алып, анан нары кетип калам дегендей болуп. Андай болбосо, элдер инвестицияны эмнеге кылып атат? Бул президенттин тегерегиндеги же президент менен болгон мамилеге инвестиция кылып атышат. Бул абстрактуу жана коркунучтуу нерсе да. Бул келип эле баягындай бейформалдуу практикага инвестиция болуп атат да. Себеби сиз президент менен канчалык деңгээлде мамилеңиз, алакаңыз жакын, канчалык досураак болсоңуз, кандай түздөн түз ишенимиңиз көп болсо, демек сиз каалаган учурда премьер-министр болуп калышыңыз мүмкүн, каалаган учурда агенттиктин директору болуп калышыңыз мүмкүн болуп атат. Бул деген партияга кирип иштебесең деле болот деген, бул партия деген нерсенин мындай дискредитация кылып атат. Эми президенттин эң негизги ролу арбитр да, жанагындай саясий кризистерден чыгарып кете тургандай ошондой ыйгарым укуктары бар да. Арбитр болуп отурат. Ролундай болуп, ошол жанагы бийликтин 3 бутагын мындай кандай десем, бирдиктүү кылып кармап тура тургандай, бийлик стабилдүү боло турган ошондой ыйгарым укуктары бар да. Бирок тилекке каршы, мына өзүңүз деле айтып кеттиңиз, биз деле юристтер айтабызбы, конституция реалдуу конституция болот, жана юридикалык конституция болот депчи. Конституцияда бир нерсе жазылып калганы менен немесде мындай кандай десем, жашоодо башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошондой шарт болуп атат, бизде да ошондой жагдай түзүлүп атат. Мына президенттин ыйгарым укугу болбогону менен, андай күчтүү таасири парламентке, өкмөткө андай күчтүү таасири болбогону менен, ошол таасир өзү менен өзү түзүлүп калып атат да, вертикаль өзү менен өзү түзүлүп калып атат. Мына силер азыр өзүңөр деле байкап атасыңар, жанагы партиялар жөнүндө сөз болуп атпайбы? СДПК партиясын алып көрөлү. Мына азыр көрүп атабыз, кече фракциянын жолугушуусу болду, экс-президент менен жарымы. Фракциянын жарымы барды. Байкадыңызбы? Жарымы барды, жарымы барган жок. Барган жок, Будан мындай жагдайдан ой кетет да. Демек жарымы азыркы президент тегерек деп атат деген ой кетет да. Ошон үчүн мына бул жерде вертикаль өзү менен өзү түзүлүп атат. Анан дагы бир нерсе, баягы жанды кейиткен бир нерсе, мына социалдык тармактарда деле окуп атасыңар, баары эле баягы президенттен күтүп атат да. Бул президент качан мындай чечкиндүү кадамдарга барат, качан ишти баштайт, качан буну жумуштан алат, качан буну дайындайт деп эле баягы. Качан тиги түрмөдөгүлөрдү бошотот деп. Президент биз эмнегедир парламенттен күтпөйбүз, биз өкмөттөн күтпөйбүз, биз эмнегедир соттон күтпөйбүз, адилеттүүлүктү. Президенттен гана күтөбүз. Президенттен күтөбүз. Биз өзүбүз президенттин жоопкерчилиги жок болгон жерде биз президентке жоопкерчилик жүктөп атабыз да. Бул баягы биздин коомдун, жалпы эле ошо биздин шайлоочулардын өзүнүн баягы авторитаризмге жакындыгын көрсөтүп атат да. Бирок ага чейин бирөөлөр ошондой кылып президенттин ролу бардык жерде экени, Сталиндей болуп калганын далилдеп койгон үчүн эл ошону күтүп калган жокпу башынан? Мисалы Сталин бардык жерге киришип, бир жерде өрт чыкса дагы Сталин чечкен, тиги бирөөнү тиш жууганды да үйрөтүшкөн, моундай жуугула, моунтип эмес, моундай кылып жуугула депчи. Ошол сыяктуу. Жок, мен бардык жерге президент аралашпайт. Көп ойлоном да, көп ойлоном, анан тарыхты дагы баягы анализдеп көрүп, көп учурда айтат го, кыргыздар жеринен эле менталитети боюнча демократияга жакын депчи. А менин оюмча тескерисинче. Тетирисин мисалы. Анткени мына хан шайлагандан эле айтабыз да, биз демократияга жакын депчи. Ханды шайлагандан кийин кандан күтүп отурат да. Хандан күтөт. Бүт өзүнүн тагдырында, жашоосунда ханга өткөрүп берет, хандан күтөт да. Өздөрү катышалы, өзүбүз ушуга башкарууга катышып, өзүбүз баягы жоопкерчиликти биз дагы алалы шайлап аткандан кийин деген ой жок да, өткөрүп берет, болду.
анан ошол хандан күтөт да. Эми жакпаса хан жакпаган учурда эмне кылчу эле кыргыздар? Сетеге айтсаңыз, эмне кылчу эле? Бизде 2 жолу кууп жиберди. Жок, көчүп кетчү да, илгеринки айтып атам да, көчүп кетчү да. Эми азыр көчүп кете турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мына азыр кууп атабыз, өзүң кууп атабыз. Кууп атканыбыз менен кайра эле башкасынан күтүп атабыз да. Биз өзүбүзгө алган жокпуз да жоопкерчиликти. Бул парадокс, Ооба, бул парадокс. Кууйбуз, бирок кайра эле ошондон эле кайра бир нерсени күтө беребиз. 120 өкүлдү парламентке шайлап койдук. Манасты күтө беребиз. Ошолордун сурагандын ордуна бир кишиден сурайбыз биз. Мына ошолордон сурашыбыз керек да. Силер эмне кылып атасыңар? Биз парламентаризм жагын өнүгүп атабыз дегенден кийин биз ошолордон сурашыбыз керек. А биз болсо кайра эле ошо бир кишини карап отурабыз. Жанагы 120 шайлаган киши дагы бир кишини карап отурат. Ошондуктан менин оюмча бул дагы эле ошондой тенденциялар сакталып келип атат. Анан Алмазбек Атамбаев мен өзүм элими жакшы билем деп бир нече жолу айтты да, чындап эле жакшы билет. Ошо жакшы билген экс-президент жөнүндө сөз кылалы бир аз. Ал киши азыр жакында негизинен бул бийликте отурат да, бул социал-демократтар бүгүн бийликте отурушат толугу менен. Коалициянын ортосунда отурушат. Анан бул күлкүлүү нерсе эмеспи? Ошол жерде турса, бунун сыртынан туруп алып, башка бирөөлөр буга тон бичип туруп, ушул партиянын ичиндеги лидер так сырттагы эле бир киши болуп отурат. Бул деген нерсе, бул партия бирөөнүн эле чөнтөгүндөгү мындай фирмасы эмеспи дегендей картина түзүлгөн жокпу сизге? Негизи деген, мен айтып атпаймынбы, бул жерде күчтөр деген ага жол бербеш керекпи деп ойлойм да, негизи. Могу парламенттин ичинде туура айтып атасыз, бирок айтып атпаймынбы, президент, экс-президент кетеринин алдында мына 2 жыл мурун ушу даярдыктарды көрүп бүт баарын даярдап коюп кеткен. Бүт баарын даярдап коюп кеткен да. Азыркы учурда жанагындай маселелер пайда боло турган болсо, жанагы ишеним көрсөтүү боюнча же болбосо ишенимсиздик көрсөтүү боюнча премьер-министрге, ошол жерде бул баягы башынан баягы неметкен, кандай десем, даярдап койгон нерселер ойноп кетет да. Мына Конституцияны азыр окуп отурганда анда деле айтып келгем мен. Азыр деле мына азыркы учурда кайрадан баягы ушундай механизмдерди карап көргөндө таң каласың да. Даярдап койгон да, баарын даярдап койгон. Ушуга даярданып келген мен баягы лидер катары калам. Лидер катары каламдагы ушинтип саясатка таасир кылып турам депчи. Анан менин оюмча, мен негедир ушуга абдан мындай 100% ишенип келген бул киши ошол баягы Конституцияга киргизген өздөрүнүн өзгөртүүсү боюнча премьер-министр болуш керек да. Премьер-министр болуш керек. Менин оюмча кырдаал азыр ошого барып атат, ошого келип атат да. Анан бир күнү баягы менин оюмча ошондой сөз болушу мүмкүн, айтат болуш керек деп атам да. Мен барбайм деген, мен убада бергем, бирок мына өзүңөр көрүп атасыңар кандай болуп атат, мен баштаган саясат бузулуп атат, ошондуктан мен баягы премьер-министр макулдугуму берейин деп атам деген сөз болуп калышы да мүмкүн да. Мен андай десе күлкүлүү болуп калбайбыз? Эгер андай десе ишенмекпиз, эгер парламенттин ичиндеги социал-демократиялык партия өздөрү курултай өткөрүп, экс-президенттин жанын койбой өздөрү чакырып, жо сиз бизге лидер болбосоңуз биздин күнүбүз өтпөй калды деп, аркасыздан аны чакырып келип, анан лидер кылып дайындап койсо, мындай шайлап коюшса, бир башка жөн болмок да. Инициатива экс-президенттен болгон жокпу? Жакында себеби? Жок, эми сиз кече байкадыңызбы, эмне себептен чакырылды СБК фракциясы? Байкадыңызбы? Эмне негизги проблема? Мен байкадым, сиз эмне деп айтты теге шайлоого даярдык боюнча деди. Шайлоого даярдык боюнча, ошол маселе боюнча партиянын лидери фракцияны, парламенттеги фракцияны чакырып, ошол боюнча сүйлөштү деп атат. Демек, бул жакын арада шайлоо болушу, мындай, кандай десем, шайлоо болушу мүмкүн, туурабы? Сиз ошол жагынан кандай деп ойлоп атасыз? Мен жеке байкоомумда ушул жылы болуп кетишине анча мындай рационалдуу эмес деп ойлоп атам да. Бул эгер болуп кетсе, бул рационалдуу тандоо болбой калат деп ойлойм. Эгер жакын арада болуп кетсечи. Себеби дегенде бийлик ансыз деле азыр ошол социал-демократтардын колунда турат азыр. Бирок алар өздөрү бөлүнүп атпайбы? Өздөрүнүн ичинде фракцияга бөлүнүп атышат. Бул табигый нерсе да. Эгер бир
доминанттык партия өтө чоң болуп кете турган болсо, ал партиянын ичинен фракциялар чыгат деп, бул Жапандын практикасында эбак эле Италиянын практикасында көрүнгөн да. Бир либерал демократиялык партия болсо, анын ичинен Озава Хабатсы да, бир нерсе Хабатсы деп бөлүнөт да ичиненчи. Бул сыяктуу нерсе болунуп атканы, бул мындай табигый нерсе, бирок ошол эле учурда буну 2 жыл кийин өткөргөндө эле, быйыл өткөргөндө эле мындай анчалык айырмасы жок болотпу деп отурам да буларга. Себеби дегенде, эгерде саясий күчтөр таасирин булардын колунда болсо, ансыз деле утат да, кайра эле шайлоо болсочу. Жок, ошол өздөрүнүн баягы ишенип турган күчтөрү эки жакка, эки тарапка бөлүнүп атпайбы? Менин оюмча, эгерде саясий таасирин жоготуп баштаса, менин оюмча анда кандайдыр бир баягы жолдор менен жогорку кеңеш таратып, жаңы шайлоого барышы мүмкүн да, болгондо дагы жакын арада барышы мүмкүн. Анткени ошол жол менен кайрадан баягы көпчүлүк мандат алып, негизги жол ошол да, көпчүлүк мандатты алып туруп келсе, премьер-министр болсо, ошондо кайра бийлик өзүнүн колунда болот. Менин оюмча, бул нерсе деле мындай кандай ыктыярдуу нерсе да, боло турган нерсе. Бул деле жаман эмес экинчи жагынан, анткени СДПКдан башка да күчтөр бар да. Башка саясий күчтөрдү баягы мобилизацияга мажбурлайт да. Анан буга чейин баягы саясий талааны тазалап койдум, негизги оппозиционерлерди, негизги күчтөрдү эми жок кылып койду да. Мына Бабанов жок, Өбүрөт Текебаев жок. Ошого бул нерсе дагы ошого даярдык болгон да, азыркы ситуацияга даярдык болуп келген. Бирок менин оюмча, мобилизация боло турган андан башка деле Кыргызстанда саясий күчтөр бар деп ойлойм да. Бирок азыркы учурда ал тууралуу да башка сөз айтылып келет да. Президенттин тегерегинде, президенттин иниси өзүнчө партия түзүп калышы мүмкүн деп дагы. Ошол жөнүндө айтып атам да, мен дагы да ошол жөнүндө айтып атам. Андай болсо, анда социал-демократтар менен конфликт чоңураак болушу мүмкүнбү, атаандаштык болушу мүмкүнбү, кандай? Эгерде мына азыр деле көрүп атпайсыңарбы, эмне үчүн Алмазбек Атамбаев Асылбек Жээнбековго баягында асылып мандатын тапшырыш керек деди. Демек, Асылбек Жээнбеков кандайдыр бир коркунуч түзүп атат да Алмазбек Атамбаевга, туурабы? Демек, Асылбек Жээнбеков кандайдыр бир фигура болуп, Асылбек Жээнбековдун тегерегинде ошол эле социал-демократтар, Алмазбек Атамбаев ишенген социал-демократтар ошонун тегерегинде чогулуп атат да, менин оюмча. Мен баягы өзүм баягы анализ деп эле өзүм, мен жеке пикирим, жеке оюм. Анткени эмне үчүн бул Атамбаевга маанилүү болмок да, мандатын тапшырабы же тапшырбайбы? Бул жагынан алганда, эгерде жаңыдан шайлоо боло турган болсо, бул азыркы президентке дагы, анын тегерегине дагы ыңгайлуу нерсе да, ыңгайлуу нерсе. Булар өздөрүнүн күчүн түзөт, өздөрү таяна турган күч түзөт дагы, ошолорду парламентке алып келгенге аракет кылат да. Бул атаандаштык түзүлөт, саясий атаандаштык түзүлөт. Бул баягы биздин баягы саясатка кандайдыр бир жаңы процесстерди алып келиши мүмкүн да. Бул жагынан караганда жакшы, бирок экинчи жагынан караганда баягы негизги нерсе дестабилизация болуп кетпесин деген ой кетет да. Эми дагы бир фундаменталдуу суроо да. Экс-президенттин 6 жыл мөөнөтү өттү. Мындай тынчтык жолу менен кийинки президент шайланып келди. Экс-президенттин кайра саясатка аралашам деп атканы кандай мотивация да? Бунун мотивациясы эмне? Ал киши эми 60-тан ашты. Саясатта жүрүп баардык кызматты көрдү. Министр болду, прайм-министр болду, президент болду. Аябай оппоненттерин баарын жыкты. Анан кийин эми саясаттан кетип, мисалы, кайра жаштарга мотивациялык баягындай тренингтерди уюштуруп, бир фонд ачып, мындай тынч жолу менен жаштарга кеңешин берип, мындай жолугуларды өткөрүп, мындай аксакал катары жүрө берсе болбойт беле дегеним да. Эмне үчүн кайрадан саясатка барам деген, бул эмне мотивациясы бар? Бул пенделикпи же эмне бул? Сезек, менин ордума бир мыкты бир психиатр отурса, мүмкүн сизге жакшы так жооп бермек. Эмне мотивация менен бийликтен кеткен киши кайра бийликке жуулунуп атат депчи. Мен мотивациясын айта албайм, бирок мындай жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрдү карап көрө турган болсо, өзгөчө баягы мурунку советтик өлкөлөрдөчү, бул негизги нерсе ресурстарда.
ресурстарды сактап калуу, баягы бийликке умтулуу, бийликти колунда кармап калуу, бул негизинен ошо ресурстарды көзөмөлдөп, жетишээрлик ресурсу бар го деп ойлойм да. Аябай чоң хан сарайлары бар. Оюмча буга чейин деле АКШге мамилеси түз, көзү түз кишилер деле бир топ бар эле дейм да. Хан сарайы ресурс эмес да, хан сарайы баягы биздин көзүбүзгө көрүнүп турган нерсе, анан эми башка нерселер дагы бар болуш керек. Ошолорго мындай таасир этип, ошолорду көзөмөлдөйүн деген максат болуш керек. Баягы эгерде жалпысынан алып көргөндө да, мындай кандай десем, мындай жалпы көз караш менен караганда, анан эми Алмазбек Атамбаевдин тегереги дагы бар да. Тегереги болбосо, өзү жалгыз болсо бир жөн эле. Менин оюмча тегереги бар, алар дагы таасир этип атат. Эми негизги нерсе, баягы билесиз да, Макиавеллинин айткан сөзү бар. Кандай бир улуу идея болбосун, анын артында сөзсүз түрдө кызыкчылык бар депчи. Бул табигый нерсе. Ошо кандай мотивациясы деп атам да ошого. Материалдык жактан оюмча Атамбаев өлкөдөгү эң бай кишилердин бири. Ошо мен айтып атпаймынбы, мага деле түшүнүксүз, мүмкүн башка тармактагы адистер тагыраак жооп береттир, эмне мотивациясы бар экенинчи, мага деле чынында түшүнүксүз. Бирок эми түшүнүксүз деле эмес, баягы белгилүү эле да. Буга чейинки деле президенттер өзүңөр көрдүңөр го, өзүнүн ыктыяры менен кеткен жок. Бийликте ар кандай жолдор менен мындай түбөлүк отурсак деген пендечилик келди да. Бул баягы бийликтин өзүнүн дагы немеси болуш керек, сыры. Бийликтин өзүнүн сыры да болуш керек. Бир келгенден кийин кеткиси келбеген. Анан бирок эми менин оюмча ошо 10-жылы бир срок менен чектеп койгонубузга мен азыр аябай сүйүнөм да. Анткени бул туура нерсе экен да, туура нерсе экен. Бирок эми өзүңүз көрүп атпайсызбы, мына бир срок болгону менен 6 жыл деле узунураакпы деп ойлоп атам. Мен буну 5 жылга калтырыш керек. Бир срок болгону менен бул киши баягы өзүнүн айткан сөзү боюнча негизги мотивациясы, өзү айтып атпайбы, мен туура жолго баягы көч улана берет дегендей, мен туура жолго, улуу жолго салып койдум, мен эми ушуну баягы немеге алып турушум керек деп атат да, өзүнүн баягы көзөмөлгө алып турушум керек. Бул Кыргызстан ушул жолдон кетпеш керек депчи. Эмнегедир биз сезген жокпуз. Ал улуу жолдучу биз сезген жокпуз. Эгерде биз сезсек, мүмкүн биз айтмакпыз, туура катышып турсун, кандайдыр бир таасирин тийгизип турсун депчи. Өзүнүн негизги айтып аткан мотивациясы ошол. Анан өзүнүн айтып аткан сөздөрүнүн нары жагында эмне турат, кандай мотивдер турат, ал жалпысынан эми баягы ойлоп, тереңирээк ойлонсо тапса болот го. Бирок менин оюмча башка адистерге. Кларайым, деген менен кечээги резиденцияда алардын лидери менен парламенттеги айрым депутаттардын жолугушуусунан караганда позициясын бир топ, кийинки позициясы бир топ алсыз болуп кетпейби, кантип ойлойсуз? Анын ичинен азыркы социал-демократтар дагы бир топ ичинен да бөлүнөбү деп ойлойм да. Бөлүнсө, анда кайсы саясий күчтөр мындай азыр көтөрүлүп пайда болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Эмнени күтүп атасыз? Эми мен кайсы партия калат деп ойлойсуз? Сиз айткан маселе боюнча дагы ойлондум. Эгерде ушул кырдаал улана берсе, кандайдыр бир келишимге келе алышпаса, булар партиясын жок кылып коет да. Менин оюмча. Керек болсо кийинки шайлоодо өтпөй калышы мүмкүн деп деле. Менин оюмча, биринчиден ушу партияга коркунуч түзүлүп атат. Анан эми чынында баягы СПК партиясын деле партия деп айткан кыйын да, бул баягы чиновниктердин профсоюзу да. Мурунку, анан азыркы иштеп аткан чиновниктердин профсоюзу да, чиновниктердин психологиясын билесиз да. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде биринчиден СПК партиясынын өзүнө абдан чоң коркунуч түзүлүп атат. Бул партия жок болуп калышы мүмкүн мындай оюндардын негизинде. Андан сырткары кайсы саясий акторлор, кайсы саясий күчтөр пайда болушу мүмкүн? Саясий аренадачы азыр. Эми кимдерди көрүп атасыз? Мен кимдерди көрүп атам? Менин оюмча кандайдыр бир биригүүлөр болуп атат. Өткөндө көрдүңүз, бир площадкага көптөгөн саясатчылар пикирлери, көз караштары келишпеген саясатчылар биригип баягыда качан өткөн жумада болду го, сот реформасы боюнча. Сот реформасы менимче баягы шултоо эле болду, анткени бекитилген темалар боюнча эч кандай сөз болгон жок да, эч кандай мындай сунуштар болгон жок. Саясий кырдаал талкууланып атты.
Анан ошол жагынан мен ойлоп койдум да, бул баягы ушундай бир биригүүгө кандайдыр бир биринчи кадам болуп атабы депчи. Анткени шайлоо учурунда дагы көп сөз, көп аракеттер болду, мындай оппозициялык немелер күчтөр бириксин депчи, бирок андай биригүү болгон жок да. Анан баягыда мурунку экс-президент Роза Исаковна дагы айтты, байкадыңыз, төз түрдө биригиш керек, жаңы күч, жаңы саясий күч. Альтернатива күч пайда болсо деп айтты. Анан менин оюмча эми баягы бириктире турган, азыр баягы көзгө көрүнүп тура тургандар бул бүтүн Кыргызстан, Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаров. Ал кишинин стабилдүү 5% немеси бар экен, электораты бар экен. Акча бербей эле ала турганчы. Электораты бар. Шайлоо 2-3 шайлоодо тең бирдей болду. Шайлоодо тең катышып, бирдей эле болду. Баягы жакшы жыйынтыктарга жетишип атты да. Анан Атажурт, Ташиев. Республиканын акыбалын азыр көрүп атасыңар, бирок менин оюмча ресурс бар. Материалдык ресурс бар да. Ошон үчүн күчтөнүп кетиши дагы. Республика күчтөнүп кетиши мүмкүн, эмнеге жок деп ойлойт. Алар легионер кылып сырттан адамдарды ичине киргизеби же ичиндегилер күчтөнүп? Эми ошо айтып атпаймынбы, каражаты бар, материалдык ресурсу бар болгондон кийин кандайдыр бир жол менен күчтөнүп кетиш деле мүмкүн да. Ичинде го мындай чындап эле баягы партияга берилген адамдар менин оюмча аз жок деп деле койсок болот. Бирок өткөндө деле көрдүк го, бир учурда, бир кичинекей эле убакытта партия болуп чыга калышпадыбы. Анан эми Канат Исаевдин партиясын билбейм, бирок өнүгүү бар менин оюмча. Алар деле стабилдүү, Алар да ичинде ыдырап бир аз бөлүндү дейт, бирок негизин түзгөндөр алар да турат, оюмча. Кайсыдыр электорат бар. Менин оюмча күчтөр бар. Саясий күчтөр бар. Бирок булардын комбинациясы болот деп ойлойсузбу? Мисалы, биригүүлөр блоктор дейсизби? Мисалы, республика менен социал-демократтар биригиши ыктымал депчи. Ошол учурда республика Атажурт менен мүмкүн Асылбек Жээнбеков биригет, бир партияга айланып күчтөнүшү мүмкүн. Болушу мүмкүн. Деген сыяктуу кандай ойлоруңуз бар? Эми баягы партиялар көп болгондо эми 2,5 жыл бар али. Блок болот депчи. Анан азыркы күндө билбейм, биригүүсү мүмкүн. Бирок ал маселеси ал жол боюнча мен баягы көп мындай маани деле бербептирмин, ойлонуп көрүш керек экен. Бирок идеологиялык биригүүнү анча деле күтүүгө болбойт, Эми идеологиялык биригүүнү айтуу кыйын, анткени партиялар өздөрү билбейт өздөрүнүн идеологиясынчы. Мисалы, социал-демократтардын мүчөлөрүнөн сурап көрсөңүз, эмне үчүн социал-демократтар деп аталасыңар, идеологияңар кайсы депчи. Эч ким айта албайт да. Бул нерсе. Эми макул, эми кыялдагы нерсени айттык, көп нерсени. Эми мындай реалдуулуктан дагы айтып көрөлү. Мисалы, азыр өкмөт жөнүндө сөз болуп атат да. Өкмөт калабы же калбайбы депчи. Себеби дегенде өкмөт азыр экс бийликтин мындай түздөн түз эң чоң рычагынын бири болуп атат деп өзүңүз да айтып атасыз. Бул азыр калып калабы же жок болобу? Ошого да бир топ көз каранды болуп калат депчи. Ошол үчүн күрөш болот депчи. Бирок калып калган учурда деле 3 айдан кийин Жогорку Кеңеш, биздин же болбосо улуу курултай, парламент кайрадан ишенбестик көрсөтүүнү инициатива кылса, анда президент аргасыздан же парламент таркатат, же өкмөттү кетирет деп атасыз. Ошондо деле жакпай калган учурда деле нары 3 айлык өмүрү калып атат дегендей болуп атат да. А сиз өзүңүз кандай баа бердиңиз? Бул ишеним маселеси көтөрсө да, эгерде 8 ай өттү мына бийлик, жаңы жаштар келди да, бир топ кандай десем, жаманбы жакшыбы, бир жаштардын бир колодасы, бир күчү бир аз болсо да биригип, бир жакшы идеялар бар айтылды. Мен буну айтышыбыз керек да, чындап эле мурда мүмкүн айтылгандыр, бирок бул жолу ага артикуляция кылып, бир топ басым кылып айтылды да, жаманбы жакшыбы, могу өлкөнүн ичинде дижитализация, жаңы өкмөттү дижитализация кылалы деген бир топ жакшы инициативалар айтылып атат да. Негизи сиз кандай баа бердиңиз бул азыркы өкмөткө? Эми ким келсе жакшы деп ойлоп атасыз будан кийин? Мен оюмча азыркы өкмөттүн тенденциясы жакшы, жалпысынанчы.
эгерде мен баягы жеке өзүм жаранды каалым ушул өкмөт стабилдүү болуп баягы жана 40 кадам программасын ишке ашырып кандайдыр бир результат көрсөтсө көрөбүзбү, натыйжасын көрөбүзбү бир эле деген кадамын ишке ашырып алса жакшы эле. ооба, үмүт бар да, иштесе деген кандайдыр бир ички ишеним бар премьер-министргечи. Бирок өзүңөр көрүп атасыңар, саясий кырдаал кандай болуп түзүлүп атат. Бул Сапар Исаков өз алдынча иштеп кете алабы, же болбосо кайра эле баягы мурунку баягы шефтин таасиринде калабы деген ошондой бир суроо жаралып атат да. Ошондуктан бирок мен өзүмдүн жеке пикиримде бул өкмөттүн тагдыры чечилген. Мына азыркы талкуудан деле көрүп атабыз. Мен оюмча өкмөт тарайт. Тагдыры чечилип эле калды деп ойлойсуз? Тагдыр чечилип эле калды. Болуш керек деп атам да. Бирок моментип анализдеп көргөндө өткөндө көрдүңүз генеральный прокурорду, генералдык прокурорду. Эми жалпысынан баягы коом күтүп атты да, СДПК каршы чыгат болуш керек, СДПК каршы чыкса 80 добушту кайтып неметишет депчи. Жок, немеде. СДПК менен жанагы коалиция эгерде каршы чыкса өтүп кетеби, маселе өтпөй калабы, 60 добуш чогулта алабы, чогулта албайбы деген дагы коркунучтар болду да. Бирок көрдүңөр, мына 2 депутат, СДПКдан 2 эле депутат каршы болду, жалпысынан 107 добуш менен өтүп кетти. Бир чектен экинчи чекке кетти. Мурда деген ошончо эле колдогон, азыр ошол эле каршы болду. Болгондо дагы процедура бузулду да, процедура бузулду, анткени генералдык прокурор баягы жылдагы эле отчетун берип атканда жогорку кеңешке. Ошол отчетко баа берилиш керек эле да, саясий жана укуктук баа берилиш керек эле. Биз ошол бааны күтүп отурганбыз да, биз шайлоочулар. Биз угушубуз керек эле да, жогорку кеңеш кандай баа берди? Жок. Биз уккан жокпуз. Баа берилбеди. Анткени ошол процесске президент кийлигише калды. Президент кийлигишпеш керек эле. Чынында баягы идеалдуу түрүндө айтканда да, президент кийлигишпей туруш керек эле. Бул процедура өзү менен өзү өтүш керек эле. Отчет талкууланыш керек эле, каралыш керек эле. Президент кийлигише койду, ошо менен баары тең ура деп каршы болуп берип. Баары тең добуш беришти дагы. Генералдык прокурорду алып коюшту. Мен ойлогом бир 20 киши, СДПКдан 20 депутат каршы болуш керек. Генералдык прокурор баягы өз ыктыяры менен кетпегенден кийин, мындай кырдаалда генералдык прокурор өз ыктыяры менен деле кетип калса болмок. Бирок өз ыктыяры менен кетпегенден кийин кандайдыр бир үмүт болуш керек да, генералдык прокурордо дагычы. Бирок өзүңөр көрдүңөр, эми бул жерде мындай баягы биз күтпөгөндөй добуш берүүдө дайыма ойлойсуң да, соода болгон болуш керек депчи. Анан азыр эми ошо соода кандай болду? Эмне боюнча соодалашты? Мен оюмча азыр билинет. Сапар Исаковдун, азыркы өкмөттүн тагдыры боюнча билинет болуш керек. Ошо генералдык прокурорду баягы орусча айтканда жертвага алып келип койду, алып келишти деп атам да. Бул өкмөттү сактап калуунун аракетин көрөт болуш керек азыр СДПКчы. Эми азыркы жакынкы күндө эле билинет болуш керек менин оюмча бул нерселер. Азыр ошондо өкмөт бул жолу таркап кетиши мүмкүн экен. Эгер таркабай калганда деле дагы 3 айдан кийин таркап калышы бул убакыттын эле иши болуп атат да. Анда бизге ким альтернатива болуп келиши мүмкүн? Арийне ар дайым альтернатива болот. Бирок кандай альтернатива болот маанилүү да? Эгер жаңы өкмөт келсе кийинки, алар деле ушул дижитализацияны, азыркы электрондошкон өкмөттү, коррупция маселесин кыскартата турган ошондой 40 кадамда айтылгандай мындай жакшы идеясы бар программа менен келиши мүмкүнбү, же ал таптакыр башкача? Эми аны эч ким айта албайт, сиз өзүңүз деле айтып атпайсызбы? Баягы коалициялык көпчүлүк өкмөттүн курамын түзүп аткандан кийин биз билбеген белгисиз эле адамдар келип калат да, эч кандай көз карашы жок, программасы жок. Кийинки өкмөт кандай болот, аны эч ким айта албайбыз. Анткени биринчиден коалициялык көпчүлүк кандай болот деген суроо туулуп атат да. Азыр эгерде өкмөт тараса, коалициялык көпчүлүк кандай болот, оппозицияда ким калат деген маселе болуп атат да. Андан кийин өкмөткө ким келет деген маселе ошондон кийин жаралыш керек да. Анан азыр мындай ким болот, программасы кандай болот дегенди айтыш кыйын. Бирок болжолдуу биз саясий чөйрөдө кантсе дагы
кандайдыр бир азыр эле мындай альтернативалык идеялар бар, бир нече саясатчыны биз мындай горизонтто көрүп турсак негизи жакшы болот эле дегеним да. Бул бийлик болбой калса, анда бул кишинин командасы ошону улап кетет же болбосо ошого окшогон же андан да күчтүү бир программаны алып кетет депчи. Бул жагы кандай болот экен дегеним да. Биз билбейбиз азыр, өзүңүз айткандай керек болсо коалиция кандай болоорун дагы билбейбиз деп атабыз да негизи. Эми ким билет, сиз Бул биздин трагедия калыбыз болуп атат да. Бул биздин трагедия болбойбу кийинкигечи? Азыркы өкмөттүн программасы жагып атат да сизге, туурабы? Программа боюнча мага ушул өкмөттүкү жагып атат. Ооба. Биз азыр башка кишини алып келгенде деле 9 айдан кийин кайра эле ушундай отчетту угуп жакпай, себеби тигиге каршы сүйлөп коюптур деп эле анан дагы бир 3-4 саясатчынын эле каалоолорун биз талкуулап жүрө бербейбизби дегеним да. Биз качан бул программалардын, идеялардын талкууларын, ошолордун кагылышын, ошолордун күрөшүн талкуулап, анан тигинин программасы ынандыра албай калды дегендей болобуз дегеним да. Бул негизи биздин кесепетти эле талкуулап атабыз да биз, чынындачы. Мы последствияларды айтып атабыз да. Негизи анын себептерин, анын логикалык улантыларын талкуулай турган учур келсе дегеним да, мен негизи каалоомчу. Ооба. Мен сиздин каалооңузду түшүнүп атам. Баягы Сапар Исаков 40 кадам программасын чыгарганда менде да ой кеткен да, ушул программаны баягы шайлоого чыгарса да, шайлоого чыгарса бир партиянын алкагында мына жеңип келе турган партия мына ушундай өкмөт түзөт да, өкмөт ушу программаны аткарат депчи. Ал баягы кандайдыр бир партиянын программасы эмес, бир команданын, партияларга эч кандай тиешеси жок команданын программасы болуп калды да. Анан азыркы учурда деле кайра эле эгерде тараса башка бир команда келет, анын программасы кандай болот, айтыш кыйын. Эмесе Клара айым, бүгүн атайын ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң алкыш. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт азайып баратат. Биз сиз менен азыр бир топ маанилүү нерселерди талкуулап алдык. Негизинен азыркы кош бийликтин жаралып аткан себебин, бирок биз дагы деле билбей койдук да, кош бийлик эмне үчүн өткөн бийлик кайра эле кайткысы келип атат, мотивациясын биз түшүнө алган жокпуз да, талкууданчы. Арийне анын командасында ресурстарга болгон кызганыч жөнүндө сиз сөз кылдыңыз, арийне. Бирок мындан ары картина кандай болушу мүмкүн дегенде сиздин пикириңиз боюнча өкмөт таркайт. Керек болсо парламенттик шайлоо да кайрадан жакын арада болуп калышы мүмкүн деп. Бул эми сиздин пикириңиз болду. Алкыш, бир топ моменттеринде талкуулап тактап алганга жетиштик. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы бүгүн соңуна жетип отурат. Бүгүн бизде конокто Клара айым болду, Конституциялык соттун мурдагы экс судьясы. Бүгүн биз кош бийлик жөнүндө сөз кылдык. Эмесе кийинки көрсөтүүдөн кайра да көрүшкөнчө, мен Сейтек Ачыкбай, жакшы отуруңуздар деп айтам.